Коомдук биринчи каналдын байкоочу кеңешинин жаңы төрагасы шайланды. Бүгүн кезектеги жыйында байкоочу кеңештин мүчөлөрү жашыруун түрдө добуш берип, 2 талапкердин ичинен Жылдыз Бакашеваны төрага катары шайлашты. Жылдыз Бакашевага кеңештин 10 мүчөсү добушун берген, ал эми экинчи талапкер Бүбүкан Досалиева 4 добушка ээ болгон. Эскерте кетсек, буга чейинки байкоочу кеңештин төрагасы Абдысатаров, Коомдук каналдын башкы директору Илим Карыпбеков келгенге чейин бул кызматта дагы 1 жылдан ашык эмгектенген. Жаңы талапкерди дайындоо алдында кызуу талкуу болуп, кеңештин мүчөлөрү 2 талапкер тең төрагалык кылууга татыктуу экендигин белгилешти. Алар өздөрүнүн тандоосун гендердик теңчиликти сактоо зарыл деп түшүндүрдү. Кандай мындан ары иш алып барсак, биздин коомдук канал ошого жараша өнүгөт, өсөт. Ошондуктан мен бул чоң жоопкерчиликти сезем. Колумдан келишинче сиздердин ишенимиңиздерди актаганга аракет кылам. Буга чейин деле мына коомдук уюмдарда иштеп келдим. Мен ойлойм, бул жүктү тартып кеткенге менин мүмкүнчүлүгүм жетет деп. Коомдук биринчи каналдын байкоочу кеңешинин бүгүнкү жыйынында КТРКдагы контентти жакшыртуу боюнча убагында чара көрбөгөндүгү үчүн моралдык жумушчу атмосфераны оңдоо боюнча жана талкууланган маселелердин орун алышына жол бергендиги үчүн КТРКнын башкы директору Илим Карыпбековго сөгүш берилди. Илим Карыпбеков менеджер катары байкоочу кеңештин жалпы мүчөлөрүнүн колдоосуна ээ болуп иштеп келатат. Техникалык оснащение кылуу, финанс каражаттарын туура пайдалануу, коллективдин финанс-экономикалык көйгөйлөрүн чечүү маселеси боюнча телерадио корпорациянын имараттарын, студияларды оңдоо боюнча көп жакшы иштерди жасап атат. Бирок медалдын эки жагы бар дегендей, тилекке каршы контент темасында, редакциялык саясат жагында ушундай кемчиликтер болгон үчүн бүгүн мына ушундай чечимге келдик.